дагы арзан и свежий мондай просроченный эмес, свежий полезный азык-түлүктөр сатышын талап кылам мен. 6 май күнү Өзгөн шаарынын Манас көчөсүндө жайгашкан Турсун Бата магазининен просроченный продукциялар чыккан. 102 чакырганмын, наряд келип, өздөрүнүн жумушун аткарып, мыйзамчалык чара көрүлөт деп кетишкен. Ошолор боюнча кандай иш жүргүзүлүп атат деп сурасам, тиги келип калды жанагы Mercedes-Benz'ин айдоочусу. Жана кыргыз элим Дөбөгүн деген жигит. Ал менен сүйлөшүп атсам, кайдан жайдан келген билбейм. Тиги Диля деген адвокат экен. 2019 жылдын 6 май күнү кечки саат 7-лери 8ге жакын магазинге иптарлыкка озачарга суу алайлы, майда чуда кылайлы деп барышып, ошо жерден жок жерден өзү эле барып алып, баягы магазинчиге сүйлөнүп аткан жеринен баламды тартып чыгып, мыяка чык, мыяка сен кимсиң, атың ким? Мына жаранды танып алгыла, кыргыз эли, мына экөөнү танып алгыла деп машинелерибизден бери видеого тартып, мына экөөсүн танып алгыла кыргыз эли, мени общественный жерде озга алгыс сөздөр менен сөгүп атат дейт. Бирок ошол убакытка чейин ошо видеосунда бирем сөккөн эмес экен. Анан кече больницадан чыгып келип үйдө отурган кезинде үкөмө бир неизвестный номерден, бейтаныш номери чыкты бирок. Бирөө чалып, мен Бауыржанмын, мен сени роодада күтүп турам, кечеги шериңи алып тез жетип кел деп. Мына жерге чакыргандан эми балам жаш бала. 16га чыккан эле бала. Ал жаш баланы мен өзүн жөнөтүп койгонго коркуп, эми каны кызуу бала бир мушташа кетишпесин деп, өзүм келгем үкөм менен бир. Үкөм артынан видеого тартып дагы урушуп аткан жеринде мен жанына басып барып, үкөм өчүр, камераңы өчүр десем эле, немени сүйлөнүп, анан сыртка чыгып аткан коридор тергөөчү бош эмес экен, коридорду туруп ушу менен бир аракетке жолукпайлы, уруша кетпейли деп сыртка чыгып кетип аткан учурубузда немеде артыман келип туруп, колунда бир темир таякча менен уруп, ар жериме чачыман жулуп, ошо жерде бир темирге итерилди да. Мени сөккөн бала Дилянын эмес баласы экен, а берки иниси экен. Получается, булар ошол Абакжанов Махамат Расулдун бир семьясы экен. Кайдан жайдан пайда болгон именно ошо Өзгөн шаарынын роосунун ичинде мына кечегиден калган колун аймалап, кол менен чаап, буту менен тээп, озалык сөздөр менен сөгүп салып, провокация кылып тилдеп салды. Бауыржан келип алып, биздин магазинибизге келип алып, просроченный товар сатып жатсаңыз деп биз алып койгон товарларды ичине каалап алып, мен именно şu товарды аламын деп бизди нема кылып атат да бул бала. Просроченный товар срок өтсө, аны алып кетет да дәнялар. Баарынчы. Bunu bizde холодильник жокта алып сатаганынчы. Анан бирөөгө сатканыбыз жок. Сатып алса, үчтөп алса, майыл дейт. Просроченный товар, мынаны ал дейт. Буну жазбырат, алып кой дейт десе, яна ал дейт. 20 миң пул бер дейт, 20 миң акча бер, мен албайм дейт. Бу 20 миңди биз аке күнүгө 300 сомдон алып иштейбиз дейт. 20 миң эмне кандай дейт? 20 миң бересиң, кийин албай койгон өчүрүп таштайм видео дейт. Съемка кылып алып туруп, акча талап кылып туруп, акчаны берсең, сен комментарийден чыгармайбыз deyapti, видеого чыгармайбыз deydi. Акча бермей, биздин бу 20 миңди биз канчадан битте каймакты, мына каймакты кармап атат да, каймактан 3 сомдон акча калат бизге. Kesin kayıt gelmeye pul versen de. Kança akça aldın? 10 milyon sor versen sen döken kayıt gelmeye. Menge 3 yıl geldi de özü. Siz vermediniz. Bir yıl geldi, top geldi, buna vuruldu. İkincisi top tapamadı, sürüp ötken sabah. Üçüncüsü başı ben yoğurdum, kalıp cancalık kılıp. Ketibine gözü gelmeden keyin görüşüp, pul versen kayıt gelmeye koyamadı bana kaldı. Özgün rayonundagı blogerin işi boyunca hazırkı учурда Özgün rayonundagı işleri bölümünün tergөө kızmatı tarafından ошол блогерге карата жарандардан азыркы кезде 5 арыз түшкөн. Бирөөсү денеге залал келтирди деп, ал окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 266 беренесиндеги белгилер боюнча кылмыш иши козголуп өндүрүшкө алынган. Жана Өзгөн райондук соты тарабынан блогерге карата 1 айга камакка алуу чечими кабыл алынган. Ал эми андан сырткары ошол жерде жеке ишкерлерден ошол опузалап акча талап кылган YouTube'дагы ошо тартылган видео тасманы алуу боюнча деп
кайрылышкан. Ал боюнча кылмыш жаза кодексинин 203 беренесиндеги белгилер боюнча азыркы кезде сотко чейинки өндүрүшкө алынып тергөө иштери жүрүп жатат. Мындан сырткары блогер тарабынан 2 арыз ошол жарандырга карата жазган. Анда биринде ошол денесине залал келтирип, аймалап урду деп арыз жазып атат. Экинчисинде ошол белгисиз 2 жаран ар кандай буят сөздөр менен сөктү деп, намызыма шек келтирди деп арыз жазган. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын Жоруктар кодексинин 119 беренесиндеги белгилер боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынып, азыркы кезде тергөө иштери жүрүп жатат. Ал эми YouTube'га коюлган мөөнөт өтүп кеткен товарлар боюнча ошол учурда 30 марттан бери Өзгөн район аймагында 3 ирет Өзгөн район иштер бөлүмүнө ошол блогер тарабынан телефон чалынып чакыруу болгон. Чакырууга барып, ошол топтолгон материалдар боюнча тиешелүү мекеме уюмдарга өткөзүп берген. Тагыраак айтканда Өзгөн райондук санэпидем станциясына өткөзүп берген. Ал 3 материалды карашып, биринде ошол мөөнөт өтүп кеткендиги такталып 5000 сом айып салынган, жана экөөндө ал такталган эмес, тагыраак айтканда ошол мөөнөт өтүп кеткен товарларды атайын бөлүп койгондугу, сатыктан алып койгондугу байкалган. Ошол сатыктан алып койгон товарларды алып, просрочный деп элге туура эмес маалымат жеткиргенди боюнча. Ошол туура эмес маалыматты жеткирген, алып кой дегенде алардан 10 000 жана 20 000 сом акча талап кылганды боюнча арыз менен кайрылышкан. Азыркы кезде блогер 2019 жылдын 13 майынан тартып Ош шаарындагы 25 СИЗОдо отурат. Ал азыркы кезде ден соолугу ошол бутун оорутат деп баягы өзүнүн ошол бутун оорусуна даттанган. Азыркы кезде дарыланып атат. Аны эч ким урган эмес. Себеби 13 май күнү Өзгөн райондук сот тарабынан 1 айга камакка алуу чечими кабыл алганда ошол сот залында өзүн жоготуп койгон. Сот залынан милиция кызматкерлери көтөрүп чыккан. Азыркы кезде ошол СИЗОдогу медициналык мекеме аны карап, алга эч кандай уруу соо болбогондугун, нерв жактан гана ошондой убактылуу ден соолугуна зыян келтиргендигин айтышкан. Ошол менде бүтүн боюнча ал эми милициялар тарабынан күч колдону деген бул маалымат чындыкка жатпайт. Себеби ал жерге эгер күч колдонгон болсо, ал СИЗОго эч кандай кабыл алмак эмес. Сөздү айтып, кууп чыкпайсыңарбы деген сөздөрдү айтмага обращение кылганынан ал жигиттерге кайрылсам, провокация кылып, бир жигит ооз калгыс сөздөр менен сөгүп сагып коомдук жайда ар намысыма шек келтирип, мазактоо менен ушундай туура эмес сөздөрдү сүйлөдү. Ал эми экинчи шерик болсо кыргыз элим деп кайрылып алсам, сен кыргыз элим дебегин, сен кыргызстандык эл дегин бөлбөгүн деген сөздөрдү айтты мага. Ал эми Кыргыз Республикасынын аймагында көп улуттар жашашат. Ал баардыгы биздин бир тууганыбыз, биздин жаран. Мен эч качан бөлбөймүн. Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган баардык жарандар кыргыз элим болуп саналат. Ошондуктан мен кыргыз элим деп өмүр бою айтканга укугум бар деп ойлоймун. Ушул провокация кылган 2 жаранга мыйзам чегинде чара көрүшүн талап кылып, мына Өзгөн шаарынын уроодусунда 2 сааттан бери отурамын. Бир шериги келди, экинчи шеригин алып келе албады. Эмне себептен алып келе албады билбеймин. Ага дагы мыйзам чегинде чара көрүлөт. Сиз үйүңүзгө бара бериңиз. Убада беребиз, мыйзам чегинде чара көрүлөт. За то, что ошол коомдук жайда сиздин ар намысыңызга шек келтирип, ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, мазактаган үчүн чара көрүлөт деди. Бул жумуштун башталышы коомдук жайда магазинде сатуучулар кимдер гана болбосун мага айырмасы жок, баарына бирдей болот, кезек келет. Мен кыргыз элиме кооптуу азык-түлүктөр, просрочный азык-түлүктөр, ден соолугуна, өмүрүнө зыян алып келе турган азык-түлүктөрдүн сатылышына каршымын. Магазинден башка дагы структура ар кандай тармактарда кыргыз элиме кооптуу зыян алып келүүчү иш аракеттер болсо, чындык үчүн кашык каным калганча күрөшкөнгө аракет кыламын. Андыктан ушундай кооптуу кыргыз элимдин өмүрү менен ден соолугуна зыян алып келе турган просрочный азык-түлүктөр сатылышына мен каршымын. Андыктан чындык маалымат KG каналы менен бирге боло туруңуздар. Бул жумуштун башталышы. Мындан ары чындык үчүн күрөшүп, бир эле магазин эмес, башка тармактарда дагы иш алып барганга аракет кыламын. Ар бир кыргызстандыктарга, кыргыз элиме эки дүйнөнүн жакшылыгын каалаймын. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар, улуу берекелүү Рамазан айыңыздар
кут болсун, ар бирибизге орозо кармап 5 убакыт намаз окуп чындык үчүн ушундай коомдук жайда мыйзам бузуулар болбосун, Алладан корколу, бирөөнүн өмүрү менен ден соолугуна зыян берүүдөн сактаналы, чындык болсун, адилеттүү бололу.